Видео тартуунун эки стилин белгилеп кетким келди. Бул статикалык тартуу жана динамикалык тартуу. Статикалык тартуу стили. Камера бир ордунда турат. Кадр ичинде объекттер өздөрү кыймылдайт. Статикалык тартууда пландар, ракурстар алмашат. Аларды монтаж процессинде иретке келтиребиз. Статикалык съемкадан кийинки монтажда жалпы пландын артынан орто план, андан кийин ири план, кайра жалпы план кылып алмаштырып туруш керек. Окшош пландарды бири-бирине жабыштыргандан алыс болгула. Динамикалык тартуу. Бул кадр ичиндеги кыймыл аракеттин камеранын кыймыл аракети менен кошо тартуу. Камера ар дайым жылып турат. Камера объекттерге жакындайт, алыстайт жана ар кандай кыймыл аракет жасайт. Динамикалык тартууда план, ракурс тартуу процессинде алмашат. Муну кадр ичиндеги монтаж деп коет. Үй тапшырма. Статикалык жана динамикалык съемка кылып көрүңүз.